алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр биз алыскы Каракулжа районунун Сарыкамыш айылына келип отурабыз. Сиздер менен бүгүн ушул айылдын бир күндүк жашоосун чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда менин айылым көрсөтүлсө башталды. Айыл сонун көрүнөт. Сарыкамыш айылы облус борборунан 120, райондон 20 чакырым алыста жайгашкан айыл. Алгач эле айылга кирер замат жол боюнда турган аксакалдарга кезиктем. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы. Охо. Кел балам, кел абай, кандай? Саламат. Жанына көчөгө чыгып атсыздарбы? Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Көрүк аксакалдар. Саламат. Жакшы турасыңарбы? Айыл кыдырып жүрсөм сиздерди көрүп калдым. Бул Сарыкамыштын не үчүн Сарыкамыш болуп аталып калган? Ошону бир таржымалын айтып бербейсиздерби? Биротоло уга кетейин, э? Сулагайдан сурайсыз. Бул жака кайданбы? Макул. Ошол киши сурасаңар. Историясы. Бул турган жер Сарыкамыш айылы. Бул жерде бардыгы бир журттун эли, өзү теңиз бай болобуз. Бир атанын бир балдары дегендей. Бул айыл, бул кийинирээк 60-жылдары толук түптөлүп бүткөн. Ага чейин эл мына сайда болгон. Сайда ал жерде мына төмөйүнөн көрсөңөр керек, Кызыл Жардан баштап анау көгүрүн деп коет, ошонун тушуна чейин сай кеңири жер болгон. Элдин баары ошол жакта жашаган илгери. Дарыя ташкындап, буяктан Кыркүнгөй деп коебуз, бул жакта Кыркүнгөйдөн Бул жактабы? Кыяндар түшкөн да. Кыян түшүп, анан кийин эл үстү жака чыкканга ошол жерге, бул жерде Актала деп коюшчу эле. Ошого мажбур болушкан. Эмне үчүн Сарыкамыш болуп калганы? Ошо илгери эл биринчи отурук ташып атканда, ошо көгүрүмдүн тушунда чоң жер болгон, аймак. Мына ошо жерде илгери камыш басып турган экен. Сарыкамыш, Доржу камыш деп коебуз го, ошондой бийик, ат кирсе көрүнбөгөн. Мына ошол мезгилде анан каяка барасын, Сарыкамыш жака барабыз деп, анан айыл Сарыкамыш болуп аталып калган. Бул жер Актала болгон. Актала деп аталып, себеби бул жерде жалаң даана эгиндери эгилип, элдин чарбасы бул жерде болгон. Эл болгон эмес. Анан кийин гана көчүп чыгышкан. Айылда эли кандай бул? Эли Кудай кааласа ынтымак, жашоо жакшы. Эми өткөндөргө дагы токтолуп коюш керек. Өткөндү эскермейинче жаңы эме болбойт дейт. Мына бизде айылда аты чыккан адамдар чыккан. Биринчи Жоро деген, Сайыпов Жоро деген болгон. Ал 33-35 жылдары бул Советтер Союзунун түптөгүнгө катышып, мурун кийинки мезгилде баягы үркүн мезгилинде 16-жылда качып кетпеди эмеге? Үркүндө, Кытайга. Мына ошолорду алып кайра кайтарганга өзүнүн салымын кошкон да. Бул мамлекеттик кызматкер киши болгон. Мына андан кийинки согуш башталып кетти. Согушта ушу кичинекей айылдан 48 адам жөнөгөн экен, кетиптир. Алардын 36-сы ошо жакта согушта курман болуп, 12-си гана келип, ошол жерде кийин эми биздин ата-бабалар ошол жерде баары көрүп эле жүргөнбүз, билип аксакалдар, алар үзүрлүү эмгектенип жүрүшкөн. Мына жерде мектепте ошолордун сүрөтү бар, атайын бурч бар. Андан кийин ошо согушта почти эрдик көрсөткөн Өмөр деген, Үрпөков Өмөр деген абабыз болгон. Ал Даңк орденинин 2-чи жана 3-чү орденин алган экен. Биринчисин албай калганда, эгерде биринчисин алганда, анда баатырга тете болот эле да. Андан кийин биздин айылдан илимпоздор да чыккан. Илимпоздор эме атымдагы Ормекеев атындагы мектеп болуп турат, Козу. Өзү биринчиси Козу Ормекеев, Козу, Баетов Бекмамат, Адилбаев Жумали деген кандидаттар чыккан. Мына ошолор биздин айылдын илимдүү, билимдүү болуштарына чоң салымдарын кошкон да. Мына ошондой эле атактуу адамдардан бизде Данекан Адашканова деген болгон. Бул эжелерибизден чыккан экен, энелер. Ал менин классташым болчу эле. Эми өмүрү кыска экен, узап кетти бечара. Менин классташым болгон, кийин жүрүп ал Бишкекте маданиятка эмгек сиңирген ишмер болуп эметкен. Мына ошондой эле андан кийин
дагы жөнөкөйлөрдөн менин атам болгон Саяпкер. Кайыпов Маша деген. Мына ошо эми айта берсе көп. Эми ошо мезгилде 70-жылдары Улуу Саргамыш эли деген атка конгон. Себеби ушул биздин кичинекей айылдан билимдүү адамдар, жогорку билимдүү адамдар абдан район боюнча эң көп чыккан. Айылды эсептегенде. Анан айыл ынтымак болгондуктан ушул Улуу Саргамыш эли деген атка конгон. Мына. Эми ошол ынтымакчылык дагы эле уланып атат. Мына биздин Кыргыздын өзү жаңы жылы деген Норуз майрамдады биздин элибиз. Жалпы мусулманчылыкты мына значит жалпы элге, Кыргыз элине аманчылык, ынтымакчылык тилейм. Ушу эл журтубуз аман болсун. Биримдик болсо бардык иш боло берет, бүтө берет. Абдан сонун маалымат айттыңыз аба. Чындыгында мына жамгырга карабай ушу күндө бириңиздерди көрүп турайлы деп жолго чыгып. Рахмат силерге дагы. Ошон үчүн айтып атпайбы, силердин келгениңерге сүйүнүп атам. Рахмат. Айыл болсо да мына келип кичине көрсөтүп бизди кубантып койдуңар. Рахмат. Журналисттер азыр кай жерге барса да элди тартып, элдин кичине эмесин жемес талабын көрсөтүп койсок ыйла сүйүнүп калат экенсиң. Абдан жакшы. Абалар анда сиздердин маягыңыздарга тоскоол болбой бир айылды кыдырып чыгайын, Кандай дейсиздер, Рахмат. Бар болуңуздар абалар. Дагы көп ийгиликтер бар эле, эми убакыттын эмеси экен. Болбосо дагы көп жакшы сөздөр бар. Майли болом. Эми уягыңар чың болсун. Болуп туралар. Адамга келген разы болгула. Болуп туралар, тынч болуңуздар. Айылды жакшы эметип кеткен. Сон. Айылдын тарыхын билип алган соң, айылдыктардын айтымында чучубара даярдаган эженин үйүнө баш бактым. Ким бар? Үй бүлөсүнөн мына ушинтип чучубара элмен даярдап сатка чыгарышат экен. Азыр эжикеден толук маалымат алып көрөлү. Качан баштады, кантип баштады, анан кантип даярдайт ошол жөнүндө. Кандайсыз эжеке, жакшысызбы? Жакшы келип. Эже, анда мен дагы жардамдашканча маектешели анда. Мен башчаларга салайын анда. Канчадан кылып салайын? 500 граммдан кылып саласың, балам. 500 граммдан кылып таразага тартып. Сиздер түйө бериңиздер. Биз түйө берели. Биз ушун түйөбүз. Биз фаршты салабыз, колубуз менен урушмай мына жаябыз камырды. Буну мелет аябай күч. Кылдаттык менен жасайбыз буларды. Фаршты күндө свежий кылып жасайбыз. Эжеке, ошондо бир күндө канча даярдайсыз? Бир күндө ушу 10 килодон, 5 килодон, ашып барса 15 килодон. Таразага тартылат ана. Таразага тартабыз. Жарым килодон кылып, 500 граммдан кылып. Аз салып турбайм. Сатка кайсыл жакка чыгарасыз эжеке? Сатыкка ушул айылдагылар алып кетишет, өзүнүн айылдагылар. Анан ушу Карагулжага магазиндерге алып барам. Канча сомдон сатасыз ошондо? 100 сомдон эле сатам. Бир пакетин 100 сомдон. Ал могу мен салып даярдаган 100 сом болот ошондо, Ушул балам ушинтип тирилик кылып атабыз. Балдарды багып, чоңойтуп, буларды өстүрүп, ар бирин окуттук. Эң чоң кызым 93-жылкы кыз. Аны да Ош мамлекеттик университетинде окуттум, 5 жыл окуттум. Азыр татыктуу эне болуп, 2 баланын апасы болуп отурат. Адан кийинки балдарым дагы алдагы билимдүү, адан кийинки уулум алдагы ныгыл келин алдым буюрса. Ошо мына кызым ыйыл окууну бүтүп келди, бул дагы медучилищени бүттү, окуп атат. Адан кийинкилери дагы окуп атат, студент. Эң кичинекей 7-класста окуйт, мектепте окуйт. Канча уул кызыңыз бар ошондо? 2 уул, 4 кызым бар. Буюрса. 6 балаңыз бар экен да? 6 балам бар. Эжеке, мен кызыгып атам да, кантип сатасыз да? Кардар кеңир эле болобу мындай? Азыр эми кардар жакшы эле, буюрсачы. Себеби азыр адамдарда өзү кандай тамак жегенди билип калышпадыбы? Кайсыл тамак продукция таза экенин билип калышты. Анан азыр кардар жакшы эле буюрса, магазиндерге тынбай алып барып турам. Үйдө жасалган деп? Үйдө жасалган, кол менен, домашний деп
Ошентип өткөрүп атам балам. Мен да түйүп көрөйүнчү эжеке, үйрөтсөңүз болот. Бияка кайрыйсың. Ушундай, Колуң учу менен басып чекесин булчуйтуп. Андан кийин Бекем кармабасаң, бул да суга салганда чыгып кетет. катуу эле кармаш керек экен, Катуу кармап, ана бияка ичкериге мынтип кайрып түйөсүң. Бул жаккабы? Ичкериге. Окшоштубу? Окшошпай калышы. Окшошту. Андай кылып. Сиздин түйгөндөрүңүз сулуу болуп калат го? Колдун учу менен басып түйүш керек да. Колдун учу менен деңиз, Сен 2 жылдан бери мастер болуп калдык. Бала чакабыздын баары эркек, даже эркек балдарда кечке мал жардам беришет. Балдарыңыз да жардам береби? Мына окшоштубу эми? Окшошту. Жакшынакай окшошту. Охо. Бул майда иш турбайбы? Мен эти көп майда иш. Эжеке үйдө күндө эле бир эле тамак жей берсеңиздер керек, Жебейбиз. Менде биз азыр эми биринчи иштеп атканда аябай сондуркачы элек, азыр эми эметип кегете ичип турабыз. Башка тамак даярдайбыз деңиз. Сагынганда эме кылып ичип турабыз. Болбосо даяр эме да продукция, буну сала коюп, суга сала коюп эле жанагынтип каймак саймактан, сметанадан кошуп балдарга бере койсок жакшы, шашылганда. Сонун болот, Шашылганда ошо. Мен да окшоштурдум окшойт. Окшошуп калды. Абдан жакшы. Эжеке эми ушуну дагы ушу айыл боюнча кеңейтсе болобу негизи? Айыл боюнча кеңейтсе болот. Азыр ушул менин иштегениме 2 жыл болуп калды. Азыр мына жерде деле биздин айылда 2 үй бүлө түйүп атат. 2 үй бүлө түйүп атат азыр. Демек кирешеси жакшы экен да, үй бүлөлүк кирешеге. Жакшы, эми ушу зарыкпай жашап турабыз. Ушу менен. Азыр мен да бир аз жардам бердим, бирок чындыгында мээнеттүү күч болгону менен ушинтип отуруп, үйдө отуруп эле чет өлкөгө барбастан, башка жакта жумуш издеп жүрбөстөн үйдө эле ушинтип үй бүлөлүк кирешенди эле толтурса болоруна ынанып отурам. Байлы эжеке, азаматсыз. Сон ишиңиздерге тоскоол болбойн эми, мен колуман деле келбейт экен. Гүлбара эжебиз чучвара даярдап, киреше тапса, Замира эже айылдын нан бышыруу боюнча устаты десек болот. Ондогон жаш келиндерге тажрыйбасы менен бөлүшүп, бышырган нанын көргөндө оозуңан шилекейиң акпай койбойт. Мына бул азыр 15 килограмм un. Азыр ушул машинада жууруйбуз. Көптүргүч, кыргызча айтканда ачыткы. Мына канчалык көбүрөөк салсак, наныбыз ошончолук жакшы чыгат. Кетти. Иштегениме 7 жылдын 100 болуп калды. Быйыл Кудай кааласа, ушул нандын арты менен үй бүлөмдү багып келейтам. Мына турган үйүм, мына телевизорлор, ушул жерде атай мен ушу нан кана кылып, нандын эсебине салдым. Заказды да ушул жерден алам. Телефон аркылуу бар жогу, телефон аркылуу заманбап бүтөт. Карагулжадан келишет, атай үйрөнөбүз дешип, аларды үйрөтүп кетирем, алар мага конкурент эле болбосо. Ошондой. Анан эми Кудайымдын казнасы кеңири. Ар ким рызкысын ар жерден таап жей беришет. Ал мен аларга кичине гана көмөкчү гана болом. Ушул эле мен вазипам ушул. Эжеке анда бир нан жапканды көрсөтүп бериңиз эми өзүңүз, Уй, тандырды апек эме үзүп коесуңар да. Тандырды карап коюң, жеңе, буяка болду, эме болуп калды. Мына нормальный камыр болот да. Анан жумшак болсо да кыйналабыз, катык болсо көппөй вид бербей коет да. Мындай эмесин жакшы бербей коет. Ошол анда жүргүлө, тандырым кызып калса, мен силерге нан жапканды да бир көрсөтүп берейин. Бул кара келин эми жууруй берет. Мына тандырыбыз азыр кызыды. Азыр кичине суу сеп, табын кайтарып алабыз. Антпесек наныбыз күйүп кетиши
ықтимал. Анан бул чокко эме отунга кызыткан менен жанакындай чөпкө кызыткандын айырмасы болот. Булдан деленчи нандан билинип калат ал нерсеси. Мына бул отунга кызытылган нан сулуу чыгат, өңү дагы ачык свет болуп жакшы чыгат. Анан эме таза, естественный таза, бул эми көмүр эмес. Анан буйрутмалар Кудайга шүгүр болуп турат. Москвага, Кореяга, иш кылса мына азыр мигранттар кайсыл гана жерлерде жүрбөй атат. Ошол жактарга кетип атканда сөзсүз болбоду дегенде ошо экиден пәтер алып кетишет кыргыз нандарынан депчи. Анан бул ишке көнүп алсаң жакшы экен. Бекер отура албайсың. Иштегиң келе берет. Убакыттын өткөнү дагы билинбейт. Мындай кылып эле жаба беребиз. Көбү сурайт, наныңарга эмне кошосуңар? Наныңар башкача болот, биз үйдө жапсак мындай болбойт деп сурашат. Жанакындай атайын разрыхлитель деп коебу. Печени-сеченилерге кошкондордон, ошолордон кошосуңарбы деп сурашат. Андай такыр кошулбайт бул нанга. Нукура таза, ошо дрожь, ун. Анан ошо бетин сөзсүз сүттөлөт. Мына өзүбүздүн эле уйлардын сүтүнөн сүттөйбүз бетин. Ошондо наныбыз кып-кызыл болуп, жалтырак болуп чыгат. Şu tandırda turganda көбүнчө телефон менен көп эме кылам, көбүнчө кудулдарды көрөм, жакшы ырлардан угам, айтыштарды угам. Анан тандырым, наным кайсы мезгилде бүтүп калганын билбей калам. Анан ушул айылда деле эмелер көп алгандарчы. Баягы илгеркидей болуп бир нан, эки нан деп сурашпайт. Киши келсе деле жүгүрүп келишет. Анан насия сурашат, нагакчага сурашат. Анан кандай кылып сураса, ошондой кылып бергенге аракет кылам. Азыр эми сезон сал эми кыймылдап калды. Эгер эми о сезон мезгилинде 350-400га чейин жабылган күндөр болот. Түнү менен уктабай калабыз. Эми бул сезонду кармап калышыбыз керек биз дагычы. Азыр эми сезон эмес, күнүгө 60-тан 80ге чейин чыгарам күндө. Ошол жанакы эле айткан магазиндерге барат. Анан ошолор нан чыгарат экенсиз, туруктуусу ошол 60-тан да туруктуусу. Анан балайсыз? Мен 60-тан берем. Алар өздөрү кошуп сатышат. Анан айылга деле 60-тан берем. Анан мына жаап бүткөндө эле ошо оозун мындай кылып жаап коем мен. Жанакындай ала чокул болуп калып калбайт. Нан текши кып-кызыл болуп пышат. Өзүнүн убактысы бар. Ошол убактыда нан пышат. Бул айылда негизинен 350-нün тегерегинде кожолук 1500гө жакын калк жашайт. Айылда орто мектеп, мечит жана элдин саламаттыгына кам көрүү үчүн фельдшердик пункт бар. Эл ичи чыгандарга бай десек болот. Мыкты чыкма уулдары калкка таза суу чыгарып берсе, дагы башкалары айылдын кемчиликтерине жардам берип келишет. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Айыл чарбасы менен алектенебиз. Дыйканчылык, мал чарба, үрөн, буудай, арпа, беде, анан
көбүнчө кой, уй, малдан, жандыктан. Ошолор менен анан жеке ишкерлер бар. Өздөрүнүн иштери менен алек болот. Соода сатыкта жүрүшөт. Жаштарыбыз көбүнчө мигранттар талаада жүрөт азыр. 300-гө жетпесе дагы бир 200дөн нары талаада жүрөт. Биз келин балдарыбыз. Основной айылда ушу жерди иштетебиз. Өзүбүздү үйүшкө тийген, 10 сотуктан жер тийген. Сугат жер. Бул эми 8 сотуктан. айыл дарыянын боюнда жайгашып да. Илгери ушу тар деп койгон мына биздин сайдагы Тар дарыясы. Азыр мына жаздын берекеси, өзүңөрдүн келишиңер менен да жакшы жаз болуп турат. Бир кабагын ачып, бир кайра бүркөлүп, бирок эгинди толук бүтө элекпиз. 70%-те эгип алдык. Дагы бар, дагы Кудайга шүгүр. Bir күндө 4 мезгилди көрүп турат экенсиздер да. Кудай кааласа. Бул жерде основной күнгөй деп коет бизде. Жайы ысык болгону менен кээде жазы 4 мезгил бат-бат эле алмашып турат. Жакшы. Саатына алмашып тура берет. Тоолуу аймакка келсең, жаз мезгили өзгөчө. Кар кетип, айылга жан кирип, бир күндө 4 мезгилди көрө аласың. Жаз, кыш дебестен жашы кары бирдей олтуруп, ууз чеберчилик менен алектенип олтурган апаларды да кезиктирүүгө болот. Кандайсыздар апалар? Жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Ууз чеберчилик менен алектенип отурасыздар. Ооба. Апалар эми муну кантип баштап калдыңыздар да? Апалар биригип бул жерде кыргыздын ууз чеберчилиги ушу көпчүлүк бөлүнүп Шырдакка маани берет экенсиздер, Ооба. Кыргыздын кол өнөрчүлүгү жок болуп баратат да. Анан ошону кайра өнүктүрөлү, өзүбүздүн нукура колубуз менен жасаган мына шырдак, алагиз балдарга аябай пайдалуу да. Анан ошону нукура таза жүндөн жасап, анан мына келечегибиз болгон өзүбүздүн артыбыздагы мына кыздар, келиндерибизге үйрөтөлү деп, ушу 5-6 аял биригип, аксакалыбыз бул жакта жеңим. Ушулар болуп чогуу бири-бирибизден билбегенибизди билип жасап атабыз. Бир аздан эми мына азыр заманга жараша заказ болуп атат. Жакшы мындай жай намаздарды жасап атышат биздин кыздар. Баштап заказ менен бундагы ушуну нукура таза кийизден, анан мына сидушкаларды ким кандай заказ берсе дагы кыздар аракети менен ушуларды жасап атат. Анан мындай немебиз бар, дүкөнүбүз бар, немеге килем. Бул да унутта калбасын деп ушул килемчени да токуп атабыз. Азыр араби деп мындай башка немеде лейлектердикине окшош ошолордон келип бизди бир кыз үйрөтүп кетти эле. Ошону дагы эң жакшы жасаган Света деген кызыбыз үйрөнүп ушул өзүнүн окуучу кыздарга үйрөтүп атат өзү. Анан биз мына шона деп мына өтө эле ушул калып кеткен, буну шонаны илгери апаларыбыз жасаган да буну. Ушул мына шырдакты шырганда жегин жип жок, ошо илгери неме кылганда ушул шырганда жип жок, ушу шона өздөрү ичке мындай кылып ийирип алышып, анан ушуну жегин, шырыгын ушу менен шырып чыгышкан. Буну ушул мына жеңем, эң чоң аксакал жеңебиз болот. Кайненемдин колу аябай чебер болгон. Ар бир баласына бирден килем, бирден шырдак атап берген да бөлгөндө. 8 уул, 2 кыз болчу. Кайненемен үйрөнүп калган биздин ушу таберигибиз кол өнөрчүлүк болду. Кызыгуу көп азыркы жаштарда. Сатып алуучулар көп, заказ бергендер көп. Биз ошо жасап заказды үлгүрүп бүтө албайбыз да. Ал жактан ол чет мамлекеттен келишет, келер. Ошо жактан заказ беришип, бизге мынандай түстөгү, мынандай светтеги, мынандай оймодо оюп, анан кийин жөнөткүлө дегендер бар. Анан эми ошол биздин өзүбүздүн нукура кыргыздын каада салтындагы болуп аткан оймо чиймелердин бар жогун биз кийинки өзүбүздөн кийинки муундарга калтырышыбыз керек. Биз эми жаш мезгилибизде кайненелерден, апаларыбыздан үйрөнгөн нерсе, бирок биз ошонун ортосунда 20 жыл биз жасалбай эле калдык. Эч нерсени ошо 20 жылдын ичинде төрөлгөн балдарыбыз мынакей ийик деген эмне экенин билишпейт. Түйдөк десең, түйдөк деген эмне экенин билишпейт. Эми ошону биз ошо акырындык менен ушуларды үйрөтүп,
ушул кыздарыбызга, келиндерибизге үйрөтүп ушундай болот, ушундай жасаш керек деп баягы үйрөтүп жүрүп азыр эми бар жогу ушуга кызыгып ушундай керек болсо бир үйүбүздү толтуруп ушу шырдак менен жасап алсак деген келиндер чыгып атат. Эми апалар ушинтип отуруп анча-мынча божурашканча ырдабан койсоңуздар керек. Анча-мынча ырдайбыз. Ушу биздин агабыз ата калайга, даңкыдарайга кеткен, чет мамлекеттен бери сыйлаган ушу Рыспай аканын ырынан бир куплет болсо да суранып калдың, ырдап берейин. Карындашым. Аны ырдабаса болбойт да. Илесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт гүлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кичинедеги сырдашо, соруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Жалпыда ырдайсыздарбы кандай? Жалпыда ушул немени шырдакты шырып отурганча өзүңөр эле кыргыз болгондон кийин нукура нараңан ырлар чыгып турат. Кыздар хорду да аябай жакшы ырдашат. Ого, кана? Баштасың. Кемир кур кемселүү ак калпагы, ке улут билбей жүрөт анын баркын. Кызытып кымыз берип май жегизген, пелиңден кагылайын кыргыз калкым. Кыргыз калкым, кыргыз калкым, пелиңден кагылайын кыргыз калкым. Энекелерибиз карманып келген уус чеберчиликти бул айылдагы апаларыбыз унутта калтырбастан бүгүнкү күндө ушу жаштарга үйрөтүү максатында ушу иш аракеттерди жүргүзүп жатышыптыр. Бул менен бали десек болот. Азыр апаларыбыз сонун сөздөрдү айтты. Албетте чындыгында бул нерселерди, баалуу нерселерди биз сактап калышыбыз керек. Бизден парз десек дагы болот. Ал эми апалардын ишине тоскоол болбой, мен дагы айыл кыдырайын апалар. Ишиңиздер ийгилик, байли. Иштей бериңиздер, мага уруксатан да. Баптыр, рахмат. Жамыр дагы жаап атат, айылда жүрөбүз. Азыр бул жакта аксакал иш кылып атат. Не иш кылып атат жамырда? Барып таанышалычы. Ассаламу алейкум. Алейкум, келиңиздер. Ооба, жаанда не иш кылып атасыз? Бу айыл жеринде мына биогуму сөөлжан өстүрүп, Калифорниялык. Ассаламу алейкум. Охо, бул Калифорниялык кызыл жамгыр сөөлжан деген ушу болот экен. Бул эми баягы уйдан биздин малдан чыккан кыктарды иштетип органикалык жер семиткич болот экен. Бул органикалык жер семиткичтин пайдасы химиялык жер семиткичтен өзгөчө, өтө өсүмдүктөргө эки эсе түшүмдөрдү берет экен. Ошон үчүн айыл жеринде эми бекер отурбай, кемпирибиз экөөбүз неберебиз. Небереңизби? Неберебиз. Кана кокондор тарчы, кокон барбы? Кумурткалары. Бул жерден бери суу куюп, чыгаша кетирбестен эле жер семиткич даярдаса болот экен да. Карагыла, эми бизде эми ушундай да мына өзүбүздүн мал, өзүнүн эшиктеги кык. Эч жактан алып келбейт. Ошо эч нерсе кыйналбайбыз, ага расходтан кетпейт. Суу куябыз. Болгону эң карыгандан эми билген адамга Кудай таала ушул бул эми биогумус деген сөз жерге өтө өзгөчө экен да, өтө өзгөчө. Эми мактай берсем бул эки эсе түшүмдүүлүктү арттырат экен, жерди жашартат экен, жерди оңдойт экен. Биздики эми химия менен сайыз мезгилден бери жерлерди уулап бүтүппүз да. Эми биз кичине мезгилибизде мына тоолорубузда мыналарда бардык жылаан болот эле. Ошол жерде чебиртке болот эле. Ошол жерде табигаттын бир жерге берген кумурскалары болот эле. Башканыңда не деген болбойт эле. Ошонун баардыгын азыр жок кылдык. Бак химияны бере берип эле айлана чөйрөнү өтө жок мындай неметип койдук да, ууландырып койдук. Ошон үчүн жердин
Kurt кумурсканы деңиз, Kurt kumurskalарды жок кылдык, жерге ушул баягы эле артта калган, анан кийин жалкоо калк химиялык жерсемткичти пайдаланат экен. Европа эч жагы өтүп бүтүптүр. Химия вообще жок экен аларда. Ошон үчүн биздин жанакы өстүргөндөрүбүз балдардын ичин оорутуп, же болбосо көзүңөр көрүп өстүргөн нерсебиз жанакы помидорлорду ушул химия менен өстүргөн дарыздарды көрсөң ортосу аппак болуп атпайбы? Ошол химия экен. Ал эми мыналар менен мына бу сөөлжанды мына бунус менен чыгаргандарын көрсөңөр, булардыкы эми мына карагыла жөнөкөй эле нерсени иштеп, ушу Кудай Таала берип, мынаны болсо кайтып ушу өзү жасап табигый жол менен. Табигый жол. Эми мына ойлогула. Биз чөптү алып келдик, чөптү малга бердик. Малдан чыкканды мына сөөлжанга берсек, сөөлжандан чыкканды кайтып жерге кирсек, мындай эле оборот эле жаңа уголный эле экен деп ойлоп көрсөң, эч кандай кыйынчылыгы жок. Чайдын өзүндө же жыты, же нерсе жок, башка жок болгон эме кылбайт. Анан бу айрыкча өсүмдүктөр жакшы экен, ушуну өзүн өстүрүп берсең болот экен. Гүл бардыгына. Бардык эмне өсүм, даже көчөттөрдү өзүн өстүрсөң аябай жакшы экен. Муну экспертине өткөндө бирке немере уруктарда салып койдук, эми чыгып келе айтат. Өтө өзгөчө, өтө башкача болот. Жакшы аба. Аба. Жамгыр катуулап келди. Сиз ишиңизди бүтүрүп алыңыз эми. Сизге тоскоол болуп убактыңызды алып койдум окшойт. Мейлиңиз аба. Мен дагы жамгырга калбай айылгыдырчу. Баттыр келе. Баттыр. Умар, арабаны алып келгин. Сарыкамыш айылын кыдырып жүрүп, өзгөчө жагдайга туш болдум. Бул төө куштардын мекени Африка болгонуна карабастан, аларды биздин өлкөдө баккандар жок эмес экенин билсем да, бирок тоолуу Каракулжа жергесине багып жатканы кызык болду. Тилекке каршы эси жок болгондуктан кенен маалымат ала албадым. Төө куштар жөнүндө кызыктуу учурларга токтоло турган болсок, анын жумурткасы 40 мөөнөт кайнаганда араң бышат. Жумурткасынын салмагы 2 килограммга жетип, жегенге боло турган. Ошондой эле балапаны чыга турганы жана чыкпай турганы болуп эки түргө бөлүнөт. Балапан чыга турганы ак түстө болуп, анын бирөөсү 3000 сомдон. 1 айлык балапаны болсо $300 сатышат. Бирок буга карабай Кыргызстандын ар кайсы аймактары төө куш багууга кызыктар экени маалым. Ким бар? Урсат экен. Охо. Мал карап атасызбы? Кандайсыз? Куш келиптир. Жақсызбы, тынчпы? Секириш. Кышкыруудан кыйналбай чыгып алдыңызбы? Кыйналганда эмне кылабыз? Айла жок. Эл жакшы эле болду кыш. Бул сарайдын сонуңуз го? Сарайды ушу чоң балам Казыбекке салгам. Казыбек деген. Казыбек дейсизби? Мен атым окшошко. Жакшы. Адашып келсең. Жакшы. Малдарыңыз бул жакта окшойт, а? Малдар биякта, ушу сутта. Бул атыңызбы? Булар атканалар. Ошо чагылган деп. Чагылган? Улакка чагылабы? Бул машинага таштаган. Тайга таштады. Тасма атабыз булганда. Анан таши калган улак бергенде бир тайга таштады. Өзү чаканат, жакшы. Өзүңүз улак чабасызбы? Балам чабат. Балаңызбы? Жакшы. Амалбек деп. Сон. Ушу 5 уул бар. Кудайым берген. 4-төн үйлөгөнмүн. Şu 5 ötek Rossiyada. Nege jönөтүрсүз ал жака? Атам барса кула алба дейт. Сен ба возраст келген сайын алар кетет экен деп алайлар. Ошолордун малын карап, тиричилик. Атаң 60ка чыкканда алдап күчүн ал дегенде, сиздин күчүңүздү алдап алып атат экен да. Жакындап калды. Жакшы. Малларыңызды көрбөйлү бир сарайыңызды? Ого. Сарай. Канча малыңыз бар бул жерде? Бул жерде саандан азыр 8 экен. 8 саан уюңуз бар. Дан 3-өө калды туу элек. Бул породасы башкача окшойт. Породасы эми мындай ачыгын айтканда, мына буканы февралдын 11-inde келди. Белоруссиядан. Нолбу? Жош элеби бул? Жок, сайын чортураак экен булар. Анан сүзөт окшойт, а? Мен жошуп калды азыр. Ошону алып келгенбиз, ушу уйларга коюп, жакшы бир урук алсак, келечеги. Азыр баягы эми санын эмес сапатын өтөлү дедик. Кичине баягы сапатын өссөк, кичине төл берсе, сүт берсе,
семьяны жакшы камсыз кылып турса. Жакшы мал карашым керек, бирок кыла албай аткандар эле бар да. Бар. Кандай кеңеш айтат десеңизчи? Эми кеңеш айтарым эмне дейм? Мен биринчи Кыргызда үй салат экенбиз. Анан машина алат экенбиз шарт эле. Анан көрөк сарай салыш керек экен. Мисалы ата алсаң деле эгарың болбосо бирөөдөн бербейт да, сурабайсың. Анын сыңарында биринчи баламы Казыбекти айтсам, ата сарай салайын деди. Анан 2018 бүткөн сарай. Болбу, 2 этаж. 2 үйдүн жыгачы кетти буга. Анан карап көрсөм, ошонуку туура болгон экен. Мал кылды ошо 3-4 жылдан бери. Малы көбөйдү. Эми секин быйыл фундаментин кылдык. Эми үйүн бүтүрүп алса, ушу сарай салыш керек экен деп мен кеңешим ошол эми айтты. Канча пресс бересем? 5тен кетти. Bir günde 5 mi? 5 press кетет. Анын ортосунда жемин жейт. Aha. Анан аяк ыркып берем. Боодой. Сонун эт барат сатырак деле. Чыгаша көп кетет деңиз. Айжери. Бул эми кара чөп да? Кара чөп. Азамат Сексенбайга катыра бериңиз эми. Бижа коюп чай ичиңиздер. Секен. Хоп. Жакшы. Жакшы карап атабыз. Жакшы эле. Сизде барайлы, Майли болуптур. Ушул жак менен? Шундан берем Урматтуу достор, мына ушинтип биздин көрсөтүү соңуна келип жетти. Сиздер менен менин айылым көрсөтүүсү болду. Биз Каракулжа районунун Сарыкамыш айылында болдук. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.